Көңдүгүм жакшы көрөт кимде болсоң айылын, жазбай кетсем анда менен айыгым. Көңдүгүмдү көктөп өстүм чоңойдум, көз өткүчө келет менин тайыгым. Суун келет кулун ата мазардан, ичкен жандын ич түйнөсү тазарган, көркүн жазмак дүнүйөгө дүң кылып, көрсө эгер чыңгыз өңдүү жазарман. Өтүм сүздү өткүр кылып кайраган, токоюңда түркүн куштар сайраган, көргөн адам кантип сенин унутсун, таттуу балык тартуу кылсаң дайраган. Мен деген көктө бүркүт чаңшыса, мен мында деп булбул сайрап таңшыса, таң каларлык табигаттын көркүнө таркап кетет адамдагы канча. Чуңкуруңдан коёң качта секирип, чур деп учат керүүден чилке килик, жакын жерден быттылдыктап бөдөнү аңдып жүрөт кызыл түлкү бекинип. Так секирип кайбирениң аскаңда, ышкырыкчан улар учат асманга, карап туруп аргасыздан күлөсүң кашпылак суур томолонуп качканда. Жаратылыш берген тура жарашып, көркөмүңдө элиң дагы жарашып, көңүлүндө ыркуу күлкү тамаша, чекесинен чертет комуз талашып. Селки болсоң көңдүгүмдү көрүп кет, сууга түшүп чачың сылап өрүп кет, унутулгус шайыр күлкү тартуулайт, шыңк-шыңк күлүп шыбагаңды берип кет. Biz azыр Кулуната корugунун Мазар деген участкасында турабыз. Биздин Мазар участкасы ушул төпөрө. Мына бул көл Ассалчы көл деп коебуз. Илгери биз бала кезде ушул жерге ата-бабалар союшун алып, куймагын куюп, кымызын алып келип ичишип, мазар тайып, ушу мына бул өрөөндөгү айылдар чогулуп алып, ушинтип эс алып, мазар тайып, Куран окуп, ушинтип эс алышчу эле. Мына бул көлгө Ассалчы көл дейт. Ушуга бир 2-3 эле киши түшөт эле, аксакал кишилерден. Онда биз бала кезде мына толо эле. Үңкүрчөктүн айланып мынандай көл турат эле. Ушуга белине аркан байлап алып, ошол 2-3 аксакалыбыз эле ат салып, өтөтөн тегеренип, мынантип тегеренип, ушу кишилер түшкөнүн көрүп калдык. Анан ошол жерде катын бала чака дебей, бүт ошентип мазар тайып, ушинтип эс алышат эле. Бул тайыз бир карышча мынели менен эле келет деп кол салсаң, бул жетпейт колуң түбүнө. Өтө терең, улуу. Кокус тизе менен келет деп кессең, мойнуңа чыгат. Ушундай тунук сууда булар, таза. Дүрбүдөй жакын көргөзөт. Ошол. Ушундай касиеттүү дары суулар ушулар. Мына биздин 3 көлдүн 3-чү чоң көлүбүз ушул. Эң орчунду катта узундугу башына чейин 7 километр. Бул көлдүн башында мына күнгөй тескейлеринде кийиктерибиз бар. Көлдүн башында аркар кулжабыз бар.
Ayı, ilbir, sülösün, uşunday ular, kekilik, uşunday janavarlarыбыз бар. Суыр да бар, каш кулагыбыз бар. Биз ушуларды корuyбуз. Бул таза мөңгү суусунан келип, ошо мөңгү суулары куюп, ошодон пайда болуп турат, толуп. Ушу көлдүн башында дагы анаяктагы кече көргөзгөн үйлөрдөй мазар менен мына Шилботодогу дагы ошондой бир кардонубуз, үйүбүз бар. Ошока өткөндө ошого барып жашап, ошо жерде бир жума, 2 жумага чейин жүрөбүз. Ишке келгенде исмен менен кыдырып, афкот кылып, ошентип турабыз. Ошол. Кийинки көлүбүз мына ортоңку көл, бул көл кече эле айтып көрдүңүздөр. Ошол орто көлүбүз. Буга ушудан чыккан суу барып куят. Ал тунук, өңү бөлөкчө, көкмөк болуп. Адан чыкканыбыздын аркы суу чыккандан жанагы Ассалчы көлгө барып куят. Ошо Ассалчы көлдүн бир уламышы бар. Ошо жерде бир аксакал боз бээсин минип келип уктап калган экен. Бир маалда бээси окуланса туруп караганда бир айгыр чыгып ошо көлдөн карап аткан эмес. Карап атканда карап анан кирип кетиптир көлгө кайра. Аксакал киши айылга барып, кийинки жылы бээси кулак улун тууп, анан адан дагы бул жакшы болду. Быйыл да барып, ошол айгырга дагы бир каратып алып келейин, Кудайым берсе деп, кулунун ээрчитип келсе, баягы боз айгыр кулак улунду желкесинен тиштеп, көлгө алып кирип кеткен эмес. Ошо жерден, ошодон кулун ата болуп, ыйык мазар болуп калган ошодон. Өтө ыйык мазарыбыз ошол. Göңдүк айылы дейбиз. Göңдүк айылында бул мамлекеттин балансасында турат ушу. Пионер лагери. Пионер лагери бир 2000 жылдары түптөлгөн. Анан бул кайын табигый кайын. Мына Дөпөрөдө бак тарактар бүт өзү өсүп чоңойгон. Бул кайындын жашы бир 300 жылга чамалаш деп болжолдойбуз биз сенде. Bunun объему 6-7 metrede kamteyt. 6-7 kişi kulaçını caysa o şu zor kolları tiyişet da. Tarıkı usul bul kayın sütü ösüp durat. Anan ilgeri 6 vakar serkinçek salışıp usuga yaşlar oy şok kurup yürüşkende. Adı Kartayıp kaldı şu. Kızıl kayın. Tabii Mesni kayında bunu hiç kim ekken emez. Azırkı bunu biz bala gündörü şu oyda oturat, dağıyla şu oydan bu kayın yaşavat otur. Atalışı Göңдүктүн eteğine jaygaşıp, bu yerde örbeş dep koyabız, şu mazar bular. Bular ata-babalar ilgeri jarattın azırkı ilmi sözlerin bilgen emes da. Jalpı jönүнөн jarat bolup ele. Anan bala çaka özleri argандай jarat bolsa, uşudan gelip juunup aygışkan. Bu suunun kasiyetinde ne var ekeni belgisiz. Bırak arganda jarattı, aşkazan orulardı, janagı börek orugan adamlar şu yerge gelip suusundan jutup, jarattın juup aygışkanda
Kaletsiz ayıkkan bu jarаттан. Аллергия азыркы биздин тилдеги. Анан жанагы азыр жараттын көп түрлөрү бар го. Ошонун баардык түрлөрүн ушу суу менен, булак менен илгеркиче жууп, тазалап, сыйынышып, ушу булакта айырып жүрүшкөн да. Бул булак негизинен күн чыгышты карап турат. Чыккан жагы. Касиеттүүлүгүнүн бир нерсесин азыр биз ошонусунан сезебиз да. Күн чыгышты карап турган булакта сөзсүз касиет болот деп биздин ата-бабалар ушу күнгө чейин айтып келет. Бул булакты канчанчы жылы пайда болгон, кайсы мезгилде пайда болгону белгисиз. Ушул жерге келип отурукташкан элдер бүт ушу сууну булакты жараатка, жарагы немеге ушу пайдаланышкан. Азыркы мезгилге чейин пайдаланып келатышат. Медицинада айыкпаган жанагы дарыларга баш бербеген жарааттар ушу суу менен бир сыйра же эки сыйра жууп коюш менен айып келатат да. Ел içi өнөргөчү дейт, жаратылыш болсо ар түрдүү байлыктын кенчи дейт. Эми ошондо дагы биздин Кыргызстандын аймагынын бир бурулуңу Көңдүк айылынын аймагында дагы Кыргызстандын көп жеринде кездешүүчү жана кездешпөөчү өсүмдүктөр бар. Эми дарак өсүмдүктөрдөн биринчиден өзөн суу бойлорунда кайың, талдын эки түрү болсо, бизде илимий түрдө кандай айтарысы эсимде жок, бирок кыргызча айтканда эчки тал, анан кой тал деп туруп, талдын эки түрү өсөт. Анан кийин чычырганак өсөт. Чычырганакты негизинен илимде бадалга киргизишет. Ал эми бизде өскөн чычырганактар где-то бир жоондугунун диаметри 20-30 сантиметрге чейин жоон болуп өсөт да, анан бийик өсөт чычырганактар. Бул анан кийин терек өсөт. Теректе бизде аны неме деп коебуз, бака терек деп коебуз. Анан ак теректер болот. Ак теректер мындай сул сыртыраак, мындай булак чыккан кокту колоттордо өсөт. Анан кийин кол менен эстелген жанагы мурза теректер бар, чынар теректер, ушулар өсөт. Бул айыл арасындагы суу өзөндөрүнүн бойлорунда өскөндөр. Анан кийин немеде сыртыраак жактарда айтмакчы долоно да өсөт. Долоно. Анан кийин бадалдардан негизинен күнгөй тескей беттерде ыргай, тоолго, караган, итмурун, жана андан башка дагы шилби, карагат, карагаттын эки түрү өсөт. Кызыл карагат, анан кийин кара карагат деп коебуз. Бизде негизинен ушул эки түрү өсөт. Анан кийин күнгөй беттерде чекен өсөт. Анан кийин негизги биздин жерде өскөн басымдуу күнгөй тескейде бул арча. Арча, Түркістан арчасы деп коет. Ошол арчалар өсөт. Анан арчалар бара-бара бийиктеген сайын 2,5-3 мың метр бийиктен ошол арчалар жанагы баш жапыс болуп калат, жерге жапыс өсүп дагы жапалак арча деп коет. Жапалак арча деп коет. Андан кийин тиги немелерде биздин бардык жерде жок. Негизги 3 точкада Карабел деп коебуз, Карабелдин ичинде. Анан мына Тоңзоо деп коебуз, Тоңзоонун ичинде. Анан кийин жана Кулун көлдөрүнүн жээктеринде карагай өсөт. Кадимки Тянь-Шань карагайы. Кадимки Тянь-Шань карагай өсөт. Ал карагай өскөн жерлерде четин өсөт. Негизи ошолор, анан кийин жанагы ошо карагат, кайта шилби, ошо карагай токойлорунда аралаш өсөт. Анан кийин бизде бул кайсы бир мезгилдерде өсүп калган, кандай учурда калып калган, сакталып калган жапай алма. Жапай алма 1-2-3 точкада өсөт. Негизи ушул бул өсүмдүктөрдү, бактарды, бактарактарды кийинки сактаганга, көбөйткөнгө кандай жолдор бар?
кетишти? Эми буларды birinci кезекte mına ulardın жоголуp кетишинин birden bir sebebi mına ayelдин turmuşuna, ayelдин muhtaçlığına жараша болот экен да. Mına egемендүүлүктү алган жылдардын алгачкы мезгилинде, башкача айтканда, сайыз курап, мына урап. Ар бир мамлекет egемендүүлүк болгон мезгилинде 91-93 жылдан баштап 2000 жылга чейин баштап 2005 жылга чейинки мезгилдерде адамдар өтө muhtaç болду отунга. Себеби көмүр берилбей калды да, мурун көмүр берилчү болчу. Анан анча мынча элдин малы бар эле, көң деген ушундай болчу. Ошол учурда отунга көп пайдаланып кетишти. Стройкага, курулушка көп пайдаланып кетишти. Мисалы, арча, терек, кайыңдарды курулушка пайдаланып, себеби чиги Россиядан, башка жактан келбей калды да. Ошол учурда көп кыйылып кетти. Көп кыйылып кетти. Анан кийин азыркы кийинки учурда мына 2005 жылдан бери почти токтоп калды. Кыйылбай калды. Значит, мында бир гана нерсе экен, ушу элдин ошо немеге дарак өсүмдүктөргө болгон муктаждыкты камсыз кылып турса, эл даракка тийбейт экен да. Отунга тийбейт экен, жыгаш кылып тийбейт экен. Мына ушундай болсо көбөйөт экен. Бир гана токтоп калды да. Анан мына арча маселеси, бизде арча маселеси аябай көп кыйрап кетти эле. 2000 ошол 5-жылдан баштап, башта 2000 жылдан бери баштап арча укмуштай көбөйө баштады. Негедир кандайдыр арчанын доору келдиби, эмне болду? Арча аябай көбөйө баштады. Мына жолдон деле нары өткөндө көрсөңөр керек, майда арчалар аябай көп да. Ошо бир мезгилде ошол жок болчу. Ошо мына кара моюнуктап коебуз, келатканда мындай кыядан өтөдөн түз жерде көп арча турат. Ошолор биринчиден арча болчу. Мына ошолор аябай көбөйө баштады. Ана жерде эми баягы бекесте бир мынакта бир топ бекте бир мен баягы биздин кышкы сарайыбыз ошол жакта да. Ошого кетип атканда эсептечи болчу арчанын санын. 80 канча арча бар болчу. Азыр эсептей албай калдым. Азыр эсебим жетпей калды. Арчанын мезгили келди. Арча көбөйүп атат. Арча негизи кандай пайдалуу жаратылышка? Жаратылышта бул арчанын жаратылышта биринчи көркү, экинчиден арчаны жанагы бизде илгертен бери, байыртан бери арчаны ысырык катары пайдаланып келишкен. Арчанын жыты, арчанын өзүнүн составынан кандайдыр бир инфекциялык немелерге каршы, жана куркумускаларга каршы неме бөлүнүп жатат экен да, май, зат бөлүнүп жатат экен. Ошону бизде эл колдонуп келгенде ысырык кылып туруп үйгө салып атат. Былтыр неме ковидти айтып атышпадыбы? Ар ким өзүнүн дарысын колдонот го. Төмөнкү зонадагылар жанагы эмнени? Адрашманды ысырык кылып, тоодагылар болсо арчаны ысырык кылып эле эптеп сакталып калдык да. Ошол ушундай касиет. Арчанын касиети жердин катмарына арчанын тамыры өтө мындай татаал неметип кетет. Жердин өтө терең да кетпейт. Анан жердин бетине мындай көп таркап кетет да. Значит, жердин үстүнкү кыртышын сактоого эң чоң касиети бар. Арчалуу токойдо, анан кийин арча өскөн бетте жанагы көчкү мүмкүнчүлүгү азаят. Кардын жылып кетүүсүчү, арча калың болсо. Ошондой болсо, значит, көчкү өтүп кетсе, төмөнкү жердеги, неме түздүктөгү кайын, таал, майда бадалдарды жапырып кетет да, алардын өсүшүнө тоскоолгон. Ал эми арча калың болсо, ал касиетти сакталат. Ошо бири-бирине, табигат бири-бирине байланышкан да. Жаныбарлардан көп, мисалы ачактуу уяктуулардан, жапайы жаныбарлардан аркар, кулжа бар. Эчкитеке бар, кийик деп коебуз. Анан кийин бир убактарда элик бар эле. Элик азыр жоголуп кетти. Элик жок. Элик жоголуп калды. Элик 90-жылдардан башти ошодон бери жоголду элик. Элик бар болчу. Бул мо жаныбар экен. Анан кийин да немеге өндүргө жакын бадалдуу жерлерде жүрө берет экен. Анан биринчиден кар көчкү алып, экинчиден карышкыр жеп, үчүнчүдөн мергенчилердин огуна туш келип, бул эликтер жоголуп кетти. Азыр ошолорду анча мынча жерде жүрөт деп атат да, мына биздин коруктун негизги максаты ошондойлор болсо ошолорду көбөйтүш керек болуп атат да. Анан кийин кийик көбөйдү, немелер аркар кулча дагы көбөйүп атат.
Bular Kudaga şükür. Bizdin öröndü borgun. Anan keyin mınau jırtkış janavarlardan jogortan başlayan ilbis var. Ayu var. Sülösüm var. Karışkır var. Tülkü var. Anan jakınky yıllardan başlap çö payda oldu. Murun bizde çö degen bolçu mesele. Hem hazır çö payda oldu. Ayu köbeyip atat. İlbiristagı jakşı baykaldı, bирок İlbiristagı köbeyip kaldı, ança-munça görünüp kaldı. Devaçet ilgeri biz bala çaktarda mergender köp görçü bolçu, ilgeri bala jerde jürettik, gün jerde İlbiris jürettik. Uçurumda bizdin ayılga çeyin girgen uçuru bolganda. Gidete bir 50 kança 54-55 yıllarda sarayga girgen jerinden bizdin kişiler karmap kalganda. Biri sarayga girip algan eken bayağı uyvaga atkanda, uyvaga atkan totbak. Oşolardın içine ve sarayın jırtığından girip algan eken sağır menen girip turup Salvay Idris degen eki bir tuğanda. Anan girse jürettet, kuyruğu uzun bolot eken deyt. Anan biri akırının barıp turup kuyruğundan karmap mınандай bakan torsun dep koyat. Oşo torsunga imerip karmap turup anan biri mangdaydan barıp anan keyin nokta salgışkan böceğe başka jara salgışkan bir yaptım. Oşonda karmap alışıptır da. Oşonda göyle deyt, gelçüyle deyt. Anı keyinki mezgillerde jogolup kettiler. Anan bir 5-10 yıldan beri mına Koruktun aymagında payda olup kaldı da ayta alışat. Bu anan ayı köbeydi dedim. Anan ilgeri domuz var öyle. O biz estartkan mezgillerde domuz jok bolçu. Ancı alışırlarda adamda domuz jönde söz kılçı emes, bирок biz bizim tokoyuzdun yeteginde domuz buldum. Anan o tegi jakta, sırt jakta, Kаңтармада koz jakta domuz bulak degen eki jer var. Значит, oşonda atalgandan keyin bir mezgilderde domuzda jaşagan. Anan keyin mına 80-yılı 78, 79, 80, 81, 82, 183 yılga çeyin başladı. Uşul yıldın aralığında domuz ayabay köp boldu. Geldi ayılın arasına çeyin geldi. Mına sazdardı olsa kadimkidey çelip, kazıp, mına sırtkı jayloolordo jürdü, üyürü boldu. Anan keyin kandaydır bir uçurda kayta reski jok boldu, şu oyunca domuz aşı oldu. Ulaçak tuyaktılardan. Anan keyin başka tülkü dedine koyonda bir uçurda göğüyle. Mına badaldar, tokoylar azaygan sayın koyonda göğüyedik. Nime? Azayadık. Koyon azayıp gitti. Ayrıca mına uzap naymağında köldün başlarında koyon ukmuşday köp boladılar. Çiğcenağı jırtkış janavarların karışkır göbegen düğünden başla baylanışlı olduğu, jalanday düzüyetten oldu. Koyonlar azayıp gitti. Bu janavarlar boyunca. Anan keyin kanatlılardan bürküt var. İteliginin 3-4 türü var. Alarda biz nime dep koyabız? İteligi özü, anan kuş dep koyabız. Jagal maay dep koyabız. Bular iteliginin türkümüne girgenler de. Şuların 3-4 türü var. Kırgıy, küykö dep koyabız. Hani şular var. Bular da azayıp gitti. Kırgıy azayıp gitti. Kırgıy degen jellerimiz var. Başlı mezgillerde oşolar uya salıp, oşolar göğegen jellerin atları da oşonda atalışları var. Hazır dili var, bирок az kırgıy. Janakı kuşdagı neme dep koyabız, ılaçın, oşolar. Bular da azayıp gitti, bирок бар. Bular da var. Ana bürküt var. Negizgi çoğun alır kuşların. Anan janağı tarp jeçülerden taz joru, neme ak kajır dep koyabız. Anan keyin balta jutar dep koyabız. Anan keyin sarçı degen var. Oşol janağı tarp jeçü nemelerde çoğun kanatlılar var da. Oşolar var. Emi Koruk uyuşturgandan beri Koruktun aymagında göbeyip atat. Gözgö urunarlık göbeyip atat. Al emi Korustuk'un aymagına sırtkarkı jerde açık aytış gerek. Başta göbeyinin emes belgisi jok.
же ошол баягы 2000-жылдардын аралыгындагы деңгээлде турат, же болбосо кыскасы көбөйүп жок да. Мисалы кекиликтер көп эле, кекиликтер үйрүү болуп жатат эле, азыр кекиликтер санда аз болуп калды. Негедир негизи баягы кышкы тоюту жоктугунан не болуп атат, кышындаш эле кырылып калып атат. Болбосо мурун мына табылгы карагандар бийик өсчү болчу, чөптөр бийик өсчү болчу, анан кийин чөптөр толук түрдө урук алчу болчу, уруктары жерге түшчү болчу, караган табылгылардын уруктары түбүнө түшчү болчу. Анан кар жааган мезгилдерде үстү мынандай күп болуп туруп, кар басып калып туруп, асты көңгөй болуп туруп, ошо жем чөптөр ошонун ичинде болот эле. Кекилик, чил деген нерселер ошолорду оттойт эле. Азыр карагандардын парки жок, мотойгон, кар жааса түбүнө чейин жаайт. Уругу түшпөйт, аларга тоют жок. Кар жаады, самсып айыл арасына түшөт, айыл арасына түшө сагызган да жейт, карга да жейт, анан кийин адамдар да жейт. Кыскасы алардын душманы аябай көп да, бүркүт да жейт. Улар бир алдын азайып кетти эле, улар дагы азыр аякта көбөйүп атат коруктун аймагында. Эми корук экен да, коруса баардык нерсе болот экен да. Коруктун аймагында Кудайга шүгүр бар болуп атат. Ушул жашообуз ушу темп менен кетип кете берген болсок, эми мына түндүк Кыргызстанды башка түрдө мына биздин өзүбүздүн эле Каракулжа аймагы алайкы ушу боюнча кете берсек биз эч нерсени коргой албайбыз. Аны коргош үчүн мен жеке эле пикирим. Мынабы малдын башын азайтыш керек. Анан кийин экинчиден жайытты которуштуруш керек. Эл жашаган аймакты мүмкүн болушунча которуштуруш керек. Эми аны билбейм, мына Кытайда ошондой жасайт дейт. Мынабы бүт мал баккан, мал менен аракет кылгандар, чарбачылык жасагандардын баардыгын бир кыштакка топтойт дейт. Анан кийин малды исмен менен эле жайытты, мисалы быйыл болсо мына Ойталдын ак богузуна кайтара турган болсо, алай кулман. 1-2 жыл, 2 жылдык азыкка кайтарып, адамдар бар, исмен менен бар. Анда мына көңдүк дем алат, кулунун ичи дем алат, 3 жыл, 4 жыл. Анан мына теректин башы дем алат дегендей да. Ушундай 3 жыл, 4 жылга чейин аралаштырып ушундай пайдаланса, анда сактап калса болот. Агарда ушул эле темп менен кетип алса кыйын. Бирок ошол эркинде усулдарды эгер сиз айыл элине сунуштасаңыз, ошол иштейт беле? Мен айыл элине бул элдин ичинде бул жасаш кыйын. Ар кимдин чарбачылыгы, ар кимдин тирүүлүгү, ар кимдин максаты ар башка. Бирөөнүн максаты, бирөөнүн тирүүлүгү неме болбойт. Бирок мен тамаша чын иретинде айтып жүрөм. Мына көңдүктө да көңдүк кичинекей эле жербиз. Ошол жерде мына үлүшкө 95-жылы үлүшкө бөлгөндө мен мурунку интервьюда айтканмын. 95-жылы неме үлүшкө бөлгөндө ар бир жанга саналуу гана үлүш неме жер тийген. Башка айтканда 16 сотук чөп орунду, анан кийин 0,5 сотук айдоо аянты тийген. Анан 95-жылдан бер жагында төрөлгөндөрдүн бер жагында уже азалар бүт активдүү үй бүлөнүн мүчөлөрү болуп калды. Алардын эч нерсеси жок, жери жок алар. Атасына тийген, апасына тийген ошол кичине жер. Мисалы менин 2 уулум болсо, мына байбичем экөөбүздүн анан ошо 2 уулум гана болгону 56 сотук жерибиз бар. Ошол жер менен жашап атабыз. Мен айтып атам, ошо балдарды кийинки балдар мүмкүн болушунча төмөнкү зонага кеткиле, чарбачылыкты ошол жактан жасагыла, билим алгыла, иштегиле, айылда эч нерсе жок. Мүмкүн болушунча ушу малды азайткыла дагы, мына жерди сакташ үчүн азыраак кары картаңдарды таштап койгула. Мезгилинде келип туруп силер жардам бергиле. Бир гидето бир 50 бие, 50 уй, 100дөй кой калсын жерибизде. Ошол элдин баарында. Ошол менен чарбачылык жасайлык дагы, жерди сактап калалы деп тамаша чын иретинде айтам. Мен аны эч ким эптеме кылбайт, албайт да. Мына бөрү карагат деп ошонун тамыры. Бул бөрү карагат эң негизгиси чөткөктөргө, ички организмдерге кетет. Мен
11 bala tarbiyaladım, 11 bala bagып чоңойттум да. Hiç мындай дары пары колдонгон жокмун. Балдарымын ич өтүп калса эле ушудан рахмат аралап берет, мындай майда кылып. Ошону демдеп, бир кичинекей 200 граммдык банкага куюп, демдеп коюп коем 3 маал кичине. Балдар кээде ичпей калат, ачуу болот да булчу. Ана канттан салып, кадимки эле кымыздан бир кашык куйсам, кычкыл бир сузундук болуп калат. Анан ошону берем. Неберелерим келип ичи ооруп калса, ошону берсем эле, тып эле кадимки дарыдай таасир этет да булчу. Эң жакшы анан Кайнатып бересиз. жок, демдеп. Кайнак суга демдеп. Кайнак суга демдеп эле берем. Кайнатпай. Муну порошок сыяктуу кылып Порошок сыяктуу аралайт да. Анда бир чыгат эмеспи? Ошол майдасын. Опилкасы. Антип колумда турбай жана сүрөттү. Ушунун майдасы болчу. Аны бирөөлөр сураганда берип койдум да. Алып өлүп калды эле. Азыр ушунусу бар. Мына бул ичегилердин жараларына кетет. Эң негизги ичегин жараларына кетет. Бул аркарот. Аркароту деген чөп. Чөппү же тамырбы бул? Чөптүн тамыры да, тамыр. Кандай терип келесиздер булардан? Муну мен жетпейм. Көлдүн башына запоинтикте иштейт да. Көлдүн башына барып, ушуларды терип келип берет. Ошо терип келгендердин тергендин убактысы барбы же кандай баргандай көргөндө эле терип аласыздарбы? Жок, бышкандай негизинен бышканда терилет да, күзгү маалда. Күзгү маалда терилет, анан азыркы мезгилге балапан кезинде мына тамырлар соолуп калат да. Начар, ол анан дарылыктары да жок болот. Муну кандай кыласыз? Кайнатасызбы же муну да Муну эле демдейм. Кадимки эле чай катары демдейсиң. 3 маалды стаканга бир чай куюм деп коем. Мен нормам ошол эле. Бир чай куюм эле 3 маал ичилет. Бирок ичегилердин жараларына көп кетип атат да, ошолорго көз чыгып атышат. Билчү. Ичегилерде жана 12 ичегилерде жараларга кетип атат бул. Сизге келип атайын алып кетишеби же? Билгендер, кээдекилер келсе берем. Мына ушунуку деп. Мына уйбеде деп коет экен. Муну ошо давленияга чыгып атат, берилет экен. Давление ылдыйлатыш. Ылдыйлатыш. Давленияга эң негизгиси, давленияга эң жакшы пайдаланганыбыз неме болуп атат? Какым деп биз айтып коебуз. Анда жаңсы ишке таштап коюп, мына кургатканынан бар. Кургатканынан жок экен. Мына кургатканы да бул. Ошо какымдын жалбырактарын кургатып койгонмун. Көлөкөгө күзүндөсү көлөкөгө кургатып коебуз. Күнгө болбойт. Күзгүгө немеге? Күнгө кураса анча дарылыгын жоготуп коет да. Ошон үчүн мына үйрүгө, мына чоң үйүбүзгө жайып, кургатабыз да пакет кылып салып коебуз. Азыр пакеттерге салып, анан коробкаларга салып, мындай коробкаларга салып, коюп коебуз керек болгон мезгилде керек да негизи. Ошо. Какым жалбырактарынагы демдеп ичесиз? Бул давленияга жакшы кетет. Эң азыр жүрөк ооруларына кетет. Жана кан тамырларга кээде бир тромба жеп кан үйүп калат го, ошолорго жакшы кетет. Себеби менин үкам баштан тромба жеп башым дей берчү эле. Какым ичкен десем ичилмей жүрдү эле. Кийин ичип рахматын чоң айтып, келип алып какым издеп жүрөт. Өзү кара сууда жашайт да. Ошонуку. Ошундай. Бул чөп. Бул да жалбыз. Негизгиси жалбыз, мына жалбыз. Мына миң тамыр. Бул миң тамыр неме? Миң тамырды ашказан ооруларына аябай ичебиз да мунчу. Ашказан ооруган ич катыганга. Ошо люкаларыма немелерге мен берем да. Анан мына ошо неме? Жалбыз да, жалбызды деле давленияга кетет, ички органдарга жакшы, бөйрөк ооруларга жакшы деп айтылат да, мына жалбыздычы. Мына ууржан. Ууржанды бул жыты болот мындай. Сасык кысктай жыты болот да негизичи. Анан мындай пайдаланганда мындай жүн кийиздергечи курт жолобойт буга. Ошо жүн көбө түшүп кетет го. Ошолордун арасына коюп койсоң курт жолобойт. Анан муну азыркы мезгилдерде жана коронавирусга жакшы экен эле деп карашат. Ылдыйдан атайын, ой салмасаң болбойт, сал эле сал деп салдырып атышат да, ошого жакшы деп.
Анан муну бөйрөгөргө жакшы деп атат да. Мында кайнатып бөйрөгөр. демдеп. Ошо дымда эле бир эле жол менен эле дымдатып эле. Бирок кайнатпайм. Кайнатканда дарлыктары, касиеттери кетип калышы мүмкүн. Кайнатылбайт, демдейм да. Мунаны да боорорго жакшы деп берилет да көбүн. Мен чыгарып аткан досум ушудан суранып да. Ушул жанданыкка бербейчи дегенен бербейсек айтат ошо исимге айтпашы ошо улжанымды жоготпо дейт. Биз мына кичинекейден кесип алып эле дейт, кичинекейден. Чимибиз дейт. Чимиктен жасап атат балдарым менен дейт. Иммунитетти көтөрөт экен дейт, анан өтө сонун экен. Жолбойт тумоошка карап туруп калды таптагы. Ошентип. Бул чоң чөптүчү? Бул бозунач. 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 Качан тамырын көп орларга да. Эгер көп тоюп алып, асказан кирип, күтүп, тамак сиңбей калабы, ошондо ушунудан бертке демдеп, бир талын мынтип демдеп ичип койсоң, асказанды сонун кылып каттап алгылап өзүңө чейин кылып коет. Бозунач деп коет булар. Булар жөнүндө билимди каяктан алдыңыз же кандай жол менен билесиз, кандай чөп, кандай ооруларга дары экен? Бул немени мен интернетте көп окуйм, анан өзүмчө эле балдарыма пайдаланып жүрүп эле билип калдым, өзүмдүн турмушума пайдаланып. Атасы менен бир эжеси бар. Эжем күчтүү эле ошол. Ошол киши көз ачыктай табып катар киши эле да. Ана тиш оорugandарды да үндөчү азыр өсөт. Үндө турат эне. Үнөн өрттө оозуна салып башын чүңкүп анан кийин кәримге суу куюп алып эле шыбыраганда кадимкидей көзгө көрүнгөн курттар чыдат иштейчи. Кармап отурсаң кадимкидей жебеле чыгат, кыймылдай кадим ири. Анан ошо иши көрсөт. Жана айранды кошпойлу суу жок айран уйтат эне. Жана бирөө суу деп турган жаап койсо эле. Иштекеси жок эле. Айран болуп. Мисалы чайыр деген чөп болот. Ал чайырды эжем немелерге биз терме деп коет да, кыргызча терме деп мындай түгөрөк бир нерселер тебиретки деп коет. Ошолорго пайдаланчу эле, ошонун желимин мындай сыйпап койсо эле. 2 же 3 жолу сыйпалат. Болду ошол бойдон сопсон так да болбойт. Анан азыр менде чөп аз болуп калды. Себеби ышкын түп болот. Бул ышкын түп күйүккө аябай жакшы. Эгер күйгөн жерге ышкын түптүн жанчып, анан балдардын оозун көчүп кетет го. Балда чыккан ооздор көчүп мындай төгөрөк түшүп кетет. Ошолорго да ышкын түп аябай жакшы. Ошону мен өзүмдүн балдарыма ошол курган эжем мен айтып турчу эле да. Мынтип кылыш керек, мына чөптү мынтиш керек, ана чөптү антиш керек. Жана үндөдөн терип алып. Мен го үндөп көрө элекмин. Ошо эжеме тиш оорugandын баары келет эле да. Анан үндөгөндө ири мындай башы капкара. Элдин баары таң калат эле. Биринчи калп деп жүрдү. Кийин көздөрү менен көргөндөр ишенип жүрдү. Ошондурчу. Ошондой дарлык немеле жактарды аябай жакшы билет эле да эжемчи. Ошол эжем көп чөптөрдүн аттарын айтып, көп чөптөрдү мындай кылыш керек, анда кылыштердин аттарын айтып жүрүп аты бурулкан эле. Ошо бурулкан эжебиз көп немелерди айтты да. Анан ошол эжемен угуп жүрүп эле мен ушуларга өтүп калдым. Чын да. Ошентип көп нерселерди көбүн эле балдарга дарылык немелерди таблетка албайм, ошол неметип. Эжем ошол эжем бечара балдарга аса температура болгондо кадимки эле сууну эле муздак сууга эле платочканы салып туруп киндикке тактырганда температура тез түшөт. Будан суук тийбейт. Эчтеке болбойт. Муну мен өзүмдүн балдарыма көп эле жолу пайдаландым. Эми кыздарыма, келиндериме айтатам, эми ишенсеңер ишенбесеңер жок. Бирок айтып кое берейин. Неме кылып балдарга огуз температура болсо, дары парысы жок эле муздак сууга эле платочканы салып киндикке тарткыла тез түшөт. Менин бир балам неберем аша температура болду. Шалдырап эле жатып калды. Мен ошентип бир кадим сууну алып келип алып, 2 платочка менен тарттым. Платочкалар бир башта кургап кетип, дененин ысыктыгынанчы. Анан жакшынакай болуп уктап калды. Кийин врачтарга айтып туруп, кантип сактап калдың деп. Тиги кызым айтыпты да ошо. Ошентип. Жакшы. Негизи бул чөптөрдү мындан башка да көп дары чөптөр бар да, ошолорду сактап калганга кандай нерселер жасаса болот деп ойлойсуз? Буларды кийинки өсүшүнө, жакшы өсүшүнө кандай салым кошсок болот деп ойлойсуз?
Bular degan mınalar o to'larda hazır göğünel mal koyup mallar tepsep koyup atat da. Ayana ki mına quruq yerlerden alып keliniп atat. Eң негизгиси. Ошо quruq жерлерде жакшы сакталып калып атат. Анан мындай жайыттарда малдар тебелеп өстүрүп тебелеп коюп атат да. Көбүн quruq жерлерде сактап калып атат булардычы. Анан эми ар кимдин жайытын малыңы жайба деп айта албайбыз да. Ошо quruqтар көбөйсө ошондо сактап калына алат да. Анан элде ишенимдүү болуш керек да. Мисалы келер мени ушул нени билет эле деп коюшу мүмкүн да. Чын да. Ушул нени билет дейсиң. Калп айтып ойнан чыгарып айтып аткандыр деген бир сөздөр болуп калышы мүмкүн. Элде ишеним болуш керек. Эми мен өзүм балдарыма берем, мен өзүм колдонуп атам. Ошон үчүн мен өзүмө анан менин туугандарым, жакындарга ишенгендер алып атышат. Ишенбегендер унчукпай калат, унчукпай калган. Мен деле унчукпайм. Анан келип, мынаны эмне кылам, ананы эмне кылам дегендерге билишимче, өзүмдүн келиме жараша билишимче айтып берип атам. Ошол. Жакшы. Ошо эки. Азыр чөптөрүм аз калды, күзүндөсү көп жыйып берет. Ошо тоолордон, көбүн тоолордон алып келинет да мыналарчы. Жолдошуңуз алып берет. Жолдошум алып келип берет. Биз шаардан алыс болгондуктан көбүнчө ушундай өзүбүздө өстүргөн чөптөрдөн пайдаланабыз. Мына мисалы үчүн жалбыз бизде көбүнчө бизде гипертонический оорулар көп. Тең-тең эле жартылай эле ушул гипертонический менен оорушат. Кээде ушул жалбызды пайдаланабыз. Дандап тез күнүнө 3 жолу ичип койсо давлениялар түшөт. Мына зверовой. Бул көбүнчө балдарды багындай түнү энурезоз менен ооруган балдарга көбүнчө ошону пайдаланабыз. Күнүнө 1-2 жолу ичсе, анысында токтоп калат да. Антибиотиктен сырткары буну да пайдаланабыз. Буну аркылуу ашказан ооругандарга беребиз. Кийик отту болсо тамак көп ичкенде ашказанда алып болбой калат. Ошондо ичсе тамакты сиңирет, жакшы сиңирет. Мумия болсо сыныктарга пайдалуу нерсе. Сөөктөрдү жакшы бириктирип жардам берет кошумча. Жана гипстегенден кийин ичишет да. Бул жанагы клол деген чөп ички органдарды тазалайт, бардык органдарды, бөйрөк, ашказан, ичеги карын, жанагындай пневмония менен ооруганда күнүнө 3 жолудан 1 стакандан дамдап ичип койсо пайдалуу. Атын эмне дедиңиз? Жанагындай крол деп коет. Крол. Ушундай чөп. Булардын баарын сиз өзүңүз терип келесизби? Кантип тересиз? Буларды өзүбүз күзүндө чөп бышкан мезгилде буларда бышат. Ошондо бүт кургатып, жыйнап алабыз. Кайсыл жерден тересиз? Мунулар эшигибиздин астынан өсөт. Булар болсо жайлоодо өсөт. Бардыгы жайлоодо булар. Мына зверойдо жайлоодо. Буну мумияны болсо тоонун башынан бир зоонун башынан кычыктан аласың да, жыйнай аласың. Ошо калган бүт талаадан эле. Ток эшигибизде жалгыз эле өсөт. Буларды кантип сактайсыз? Кантип сактап күзүндө жыйнайын да, боолап байлайын, кургак жерге көлөкөйлө. Анан кайра кургап бүткөндөн ушалап ичиштерге салып алам. Анан көбүнчө ушундайды пайдаланам дейм, кошумча дары-дармеге кошумча. Арын эмне үчүн кармайсыз? Arının faydası tirgilik de. Aselin alağız, tapşırağız, bütke tıyın kılağız, bürokratga gerek deyiz, ançamıça kömöksük alağız. Özümüzler görüp bağdaraktardı şanlaştırak. Oşular çok yardımı tiyet, memeceğimiz tüyü yağına, güldürdü şanlaştırak. Onlar dağı urup taşlaş gerek de. Uşul jaklarına köp faydası var dep uğam. Men özü kesibim ağrı kesip bolgonduktan kızıkkanıman
İşte vatam ya 2 yılda men işkanç işte kesin yürönüp bitirlekmin de. Yemi başlayıp yemi kızık vatam. Bırak ağırını bu kaçayın menin atalarım, yükelerim ağrı koldanıp gelgen. Anan alar azıcık pasta bir ülkem var. Oşanda var. Yani şularını kuragan bir ülkem vardı. Almışkeki göçüp getip alıyor etip gitti. Kuştu ağrı kesip olacak. Oşalardık içine görüp kalçımın da. Ana ne bunu mendile İstanbul'a ötekende hem geçeceğini otam kızlar. Ошондо бул арыларыңыз кайсыл жерден гүлдөрдүн эмесин чогултат? Ушул айылдын ичинен элеби же? Ağrı 6 kilometre en uçattı atacak hareketler. 6 kilometreden aşağı taşı değil. 3 kilometre geçeyim beyim arar. Buna gözüm tırlar ketigi soğuturatma. O şu an aslında beyim arar var. Otta o yerden aşağı tartıp geletken. Ошондо ошол жакта кандай гүлдөр өсөт, кандай чөптөр өсөт? Al jakta эми кийик оту деген чөп бар. Мына шайыр деп коюшат экен. Шоң өсүмдүктөрдөн аселди күчтүү тартат деп атам. Önde adı unutup gelip kesiplerden birini. Bunu ataylap kesip alıp büröler sen tavır kaçıp olasın diye hani hiç kim okupan emas. Bu duygu sezimler arkalı genetik adam bu. Aytar ошол könügüp kalayız. Mundayınca aytkanda jaratılışka yakın kişi degendi bildirет. Jaratılış bu çoğun kitap. Eğer de sizin aldığınızda bir kitapты koysa birinci alpay bitin başkaça aytkanda tamgasın tanışınız gerek. Ana tilim bilseniz ananı okuy başlaysınız da. Jaratılış da ушундай özünün sırların okugandı tavırka dep koyabız. Tavırka arkalı jaratılışты okup bile alabız. Misalı yaz güzdün gelişini aytıp beret. Güz kıştın gelişini aytıp beret. Kış gayradan yazdın gelişini aytıp beret. Mına uşunu okuğunu Kırgızlar negizine 4 bağıtta anıklaşkan. Birincisi Çamaldar'ın bağıtını anıklaşkan. Jana bilsiler menen süйлөшүп атканда түштөн кийин жам кызай жери-жерге деп айткан. Келаткан балдар сурашкан. Менен ушул алай көрөндө баардык сурап турушат, күзгө мал турушат. Анткени радиодон, телевизордон берген маалыматтар область боюнча айтат. Ал эми бул аба ырайынын обласы бөлөк да. Каракылжада жаа айт десе бизге жабай коет. Мындай жагдайлар көп болот. Экинчиси бул өсүмдүктөргө карата аныкталуучу табыркаларды окуйт. Өсүмдүктөрдү айтат. Эң жөнөкөйүнө бир нерсени айтсак, жанагы пияздын кабыгы калың болсо, кыш суук болот. 5-6 кабат болуп кетсе. Кабыгы жука болсо, күздүн күнү сатып аткан соодагерлерден барып эле карайсың, бул каердин жакты дейсиң. Эгер өзүң эгип өзүң билген болсоң, андан бетер жакшы болмок. Кабыктары калың болсо, демек кыштуулук болот. Өзү эле айтат ушуну. Ошол өсүмдүктөрдү багдарактар айтат. Үчүнчүсү бул жаныбарлар. Жаныбарларды айтат. Анын ичинен жапай жаныбарлар айтат. Ал эми колго үйрөнүп калган үй жаныбарлары айта албайт. Алардын инстинкт өлгөн олордук. Аларга камкордук жасалып жүргөн. Ал эми жаратылыш менен кошо жашаган тоотекелер, аюулар, карышкырлар, булар аргасыз, үйрөнүүгө аргасыз олар. Жаратылыш менен кошо жашоого аргасыз. Adamzat yaşo tirçiliginde
Sözsüz türde yaratılış menен tüzdөн tüz baylanış bolat eken da. Adam zatın, azık zatın bir yaratılış beredi eken. Meyli ösümlükler olsun, meyli canavarlar olsun, meyli başkalar olsun, bari bir adam zatın, azık zatı, adam zatın yaşı olsun, bu yaratılış menен baylanış bolat eken. Buna oşalardan biri, buna bizden suda yaşayan balık. Buna ortak Toğlu asman dep atalat, asman balığı de. Toğ daryasının asman balığı de. Bu Kırgızistan'ın aymağında göp uçunda ağın sularda gezdeşүүчү balık. Bırak keyinki uçurlarda bunundağı düşmanları, bunundağı joğotuşuları göbeyip baratkandıktan bular azayıp baratar. Buna göp sularda, Kırgızistan'ın aymağının göp sularında bu balık joğolup ketti. Adım bizden suda Kudağa şur azırak saklanıp kalıp. Bırak adamların mamilesi göğürek karmagandыкtan akırkı mezgilderde azayıp baratar. Sebebi degende karmo karajatları göbeyip baratar. Burunku mezgilderde jalan kayırmak, kanan ilgeri biz bala gezde kıltak beline karmaşıyla. Hazır kuçurda janagı ırgıtma, setka dep koyatken, tor eken, anangin ekran dep koyatken, muna oşalar menen ırgıtıp koyuşup, balıkты massalı türde kırıp koyup atışatta. Bu köpçülüğün bizden özümüzün jergilikti turgundar ayarma mele жасайбыз. Uağı gelgende gana azırak bağı kayırmak menen karmak alıp, anan keyin dağım sızıp degende uşunday jeybiz de. Anan keyin bolbosa köpçülüğü muna başka jaktan gelgenler brakonerler dep koyat eken, muna tömөнкү зоналардан келишет да, алар түндөсү баягы балыктар массалуу жашаган жерге жанагы ыргытма торлорун ыргытып коюшат экен. Мына ошонун себебинен балык азайып кетип атат. Ошо себептен биздин калк, эл мындан 4 жыл мурун ушу балыкты сактап калуу максатында атайын жалпы чогулуп туруп, ушу балыкты сактап калалы, келечек муундарга дагы көрө турган бир нерселер калсын деген максатта ушу балыкка бата кылган болчубуз. Балыкка 3 жылга чейинки учурда эч ким кармамай жок деген. Мына ошол жобо аткарылды, элдин батасы аткарылды, 3 жыл кармалган жок. Бирок биздин элден да башкача ошо башка жерде, башка таптакыр эле биз таанып алган, элибиз таанып алгандар барып кала сурайбыз. Каерденсиң? Алайкыдан. Алайкынын каеринен? Көңдүктөнбүз. Göңдүктүн батасына балыгына уруксат бердиби? Батаңардын мөөнөтү бүттүбү? Деп сурашат. Эми аларга келип туруп ушул жерде кармаш керек, башка керек. Биз эл болсо ошондой максат менен 3 жыл кармады керек, балык көрүбүзгө көрүнөрлүк көбөйдү. Бир кыйла жакшы болуп калды эле да. Анан кийин быйылкы жылы мөөнөтү бүттү деп биздин элибизден эле мурун башка жактан келгендер саал тартип бузуп коюшту. Бирке кармалып атат. Бирок азыр кору түгөнү элек. Мына ошону сактап калыш менен эл менен дагы маселелештешип атабыз. Дагы бир жолу жалпы катуу туруп, ушуну сактап калыш кылганда бир узак мөөнөткө мораторий жараш керек болуп атат да. Мына ушуну биздин өкмөт дагы, бийлик тараптагы колдоп берсе жакшы болот эле да. Балык Жайнап турат эле, о неге чейин барат эле. Токтолдо коюп эле кармап. Биз бала кезде жегенде балыкты кармайт элек, жегидей гана кармайт элек bizler. Ашыгын. Анан ашыгын анда көмөр мындай камыштын дүмүрлөрү өсөт эле. Анан ошого жууп салбио от коюп, анан күшкөндөн эле карала торолоп алып, ошо ден соолукка пайда берген. Мынантип 60-тан ашып жашап атабыз. Азыркы убакта эмне үчүн анда? Азыр канча балык болсо, ушу мынанча балык болсо эми болот. Анан келгендер кээ-бирлерин көрүп атабыз. Мынандай балыктарды жөнү мурунда болсо тирүү салып жеп койгондорду көрүп атабыз. Адамдан ашык жыртыш жок. Ушуну карап туруп ойлоңолосуң, бул замандын акыр заманга кетип аткан мезгили окшойт деп. Ошондо адамдын табити, адамдын аңсемизминин жаман жакка өзгөрүшү болуп атабы? Өзгөрүшү болуп атты. Ошону кандай башка жакка бурсак болот, жакшы жакка? Эми ошону ар ким бул кандай десем, ар кимге нысап бериш керек да. Нысап бериш керек.
koptu biriş gerek. Bunda ıntımaqçılık olup uşunday emas gerek. Bizde buna 3 yıl balıkta orada gala jakşam oldu. Buna 1 yılda hazır yenice men dile oyuma ketip kaldı. Hazır dağara kırıp koydu. Kırıp koydu. Kayırmak böyle kışı menen balık karma balsa. Şunda bilemiz. Şunda Oşonda 3 yıldık janakı bata beriyor, tüyü salıngan, oşonu çoğaldı. Kayra jogoldu. Ben balabezde diyalog muğalimiz vardı, Kızılayıp Şapşin degan. Şu işi oktatılar. Şu balıklar ikra taşlagan mezgilde şunçalık alsız balık kaladi. Oşonda ebegeysiz kırgan, oşonda eme kılıp turup anan keyin bırak enelerge eme kılıp karşı eme kılıp turup anan uşun korup alıp ayıma algan dep. Uşunu men turmuştan gördüm. Sebebi buna hazırkı iyun ayında balıklar manda kiçilik ya buna suyun çekesinde taza su olur ananday. Şuga tülü misal buna uşul suda önen. Ariyete balıklar suya çıkart eken. Uşunu men turmuşumda gördüm. 83. yılda. Ana uşunda yetegine biriler tutmaysa koydu. Balık karmayında onun jatarda vardım. Bir çıptal var. Varıp andı paravalısda martırının çıptanı tosup önen giyineme aldım. Tosup koydurup yer cana açtım. Balık degen bir cana uyuktu cılan bulat. Görgen sör mağında bıcırap birinin üstüne. O şunda jatırıp bassın itirken gelir. Ona bir çelek balık karmadık, bir dostuma köz geldi öyle. Onun gitti çıptan tos koyduk. Ona tangama al geldim. Daha karmağım geldi de. Daha geç gerek de. Onun gün gelsem bayağı gördü. Hiç nesi yok. Bayağı yesalandan çıkıp giderken. Onun çıptan tüyünde yarım çelek balık attırdı. Görse çıptan tüyünde mınça cırtıp varken onu görmeye alıp biz. Onun bar çıkıp etti. Oşanım gördüm. Bayağı yesalığa tüyünde çıkarttık ki bayağı gaydın sözün bar tuğru eken de. Oşanı da məni görgüm. Oşul.